Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу замандаштар. УЧРК чүйдө орозодо 30 күн теле долбоор эфирде. Орозоңуздар кабыл болсун. Кудай буйрса бүгүн сиздер менен ушул бизге бөлүнгөн убакыт ичинде уяттуулук жөнүндө сөз кылабыз. Бул исламда, шариатта, биздин кыргыздын каада салтында наркында абдан даана так жазылган. Биз кандай жолдо баратабыз? Уятыбыз кандай болуп калды? Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн Аширов Рахмидин Дамула дин алымы жооп берет. Ассалам алейкум, кош келдиңиз. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Рахмат. Устаз, анда бүгүнкү теманы ачып бериңиз. Актуалдуу темалардын бири. Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Эң биринчи сиздерди, биздерди, бардыгыбызды жараткан зат Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Акыйкатта Алла Таала өтө мээримдүү зат. Алла Таала өтө райымдуу зат. Алла Таала бардык пенделерине боорукер болгон зат. Алла Таала өзүнүн мээримдүүлүк, райымдуулук, боорукердиги менен сиздердин, биздердин бардыгыбыздын дүйнө акыретте бактылуу болуштугубуз үчүн, дүйнө акыретте ийгиликке жетиштигибиз үчүн, түздөн түз бейишке кирип кетиштик үчүн бир гана дин берген, ал дин ислам дини. Инна дина индаллахил ислам, албетте Алланын астында кабыл болгон дин бул ислам дини. Эми ушул ислам дин туурасында сүйлөй турган болсок өтө чоң тема. Ушул ислам дин пайгамбарыбыз хадисинде айтат: "Вали кулли динин хулукан", ар бир диндин кулк мүнөзү болот дейт. Ислам динин кулк мүнөзү кайсы десе, ислам динин кулк мүнөзү бул аль-хая, уяттуулук дейт. Уяттуулук биздин динибизде дагы жана мына кыргыз эл салтында дагы эң жогорку бааланган сыпаттардан десек болот. Жакшы устаз, Кудайга шүгүр, мындай эми баягы сиз жума баяндарда, сабактарда көп айтасыздар. Деги эле азыр сиздин көз карашыңызда ушул уяттуулук бизде мындай азайып атабы же көбөйүп атабы? Уяттуулук бул бизде мындайча айтканда азайып баратат. Уялган адамдар азайып баратат. Уялып, уяттуулук деген бул кайсыл бир коомдо боло турган болсо, уяттуулук кайсыл бир үй бүлөдө боло турган болсо, ошол коом, ошол үй бүлө эң бактылуу үй бүлө. Кайсыл коомдо уяттуулук жок болсо, кайсыл үй бүлөдө уяттуулук жок боло турган болсо, демек ошол коомдун бузулуп баштагандыгынын белгиси болуп эсептелинет. Уяттуулук бул биз үчүн эң маанилүү адамдык сыпатка, адамдык сыпатка алып бара турган сыпаттардын бири. Устаз, жакшы, анан ушул баягы мына көп китептерди жазгансыздар, сабактарды өтүп атасыздар. Ушул уяттуу болуш үчүн, ариеттүү, ар-намыстуу болуш үчүн кандай китептерди окуш керек? Уяттуу болуштук үчүн негизинен караганда биздин ислам динибиз бул туурасында да өтө көп темаларды, ошондой эле устаздарыбыз дагы өтө көп бул туурасында насаат, YouTube'да ачып карасаңыздар болот, насааттарын айтышкан чоң устаздарыбыз. Негизинен уяттуулук туурасында таквалык туурасында китептерди окуй турган болсок, диний китептерди окуй турган болсок, иншалла, эми бул уяттуулук деген биздеги азыркы жашоодогу мындайча айтканда адептүүлүк да. Адептүүлүк. Бизде илгертен бери айтылат, адеп депчи. Адептүү болуш керек. Атанын алдында бала адептүү болуш керек. Аял эркектин ортосундагы адептүүлүктөр бар. Ошондой эле коомдук жердеги адептүүлүктөр бар. Өзүнөн чоң адам менен сүйлөшкөндө адептүүлүктөр болот. Ошол адептүүлүк дегени бул уяттуулук дегенди билдирет. Алла разы болсун. Анан ушул устаз, адептүүлүк дегенде ошол биз кээде ошол адепсизден адеп үйрөндү дейт го, Ооба. Макал да? Буну кандай чечмелесе болот? Бул макал биздин макалыбыз. Пайгамбарыбыз бул хадисте айткан: "Аль-муъмин миратул муъмин". Момундун күзгүсү дейт. Бул деген момун адамды карап алып туруп, ошол күзгүдөн өзүнү көрөт да. Бир мусулмандын туура эмес кылып аткан нерсесин көрүп туруп, демек ошол туура эместик сыпат менде барбы жокпу? Эгер бар болсо, ошону жоготуштун аракетин кылыш керек. Эгерде жок боло турган болсо, шүгүр кылыш керек. Эгерде кайсыл бир мусулмандын, бир туугандын жакшы бир сыпатын көрө турган болсо, демек өзүнү карап көрсүн ал. Менде ошол жакшы сыпат барбы жокпу? Эгер жок боло турган болсо, алып келиштин аракетин кылыш керек. Жок боло турган болсо, ошол жакшы сыпат. Анда аракет кылыш керек да ошол сыпатты пайда кылганга. Мындайча айтканда, мусулмандын бардык жагынан үлгү алсак болот. Жакшылыгынан үлгү алып туруп, жамандыгынан сактанган жакшы. Жакшы, анан биздин динибизде, биздин шариатта ошол уяттуу жериңер жапкыла дейт. Бул уяттуу жер кайсыл жерлер болот? Уяттуу жериңер жапкыла дегени
бизде мындай сөз бар го, абириң барда этегиңди жап деген сөз. Ооба. Бул деген сөз негизи уяттуулук деген адамдын негизги табиятында. Ал мусулман болсун, мусулман эмес адам болсун, ар бир адамдын жүрөгүндө, табиятында, жаралуусунда уяттуулук деген сыпат болот. Себеби баягы мусулман эмес адамдар жалаңач эле көчөгө чыгып кеткенден деле уялат да. Мусулмандар деле, мусулман эмес адамдар деле жалаңач көчөгө чыгып кеткенден уялат. Бул жерде уяттуулук деген эки түрдүү болот. Уяттуулук адамдын негизги баягы табиятындагы уяттуулук болот. Өзүнүн баягы аврат жерлерин жабып, уятсыз жерлерин жабып, өзүнүн баягыдай өзүнчө отурганда кылык жоруктары болот. Ошол нерселерди коомдук жерге чыкканда, же болбосо башка бирөө менен отурганда кылбайт анычы. Себеби уялат. Ал адамдын өзүнүн табиятындагы нерсе болот. Анан исламдагы уяттуулук деген болот. Исламдагы уяттуулук деген ошол баягы адептүүлүк. Адамдардын ортосундагы мамиле кылгандагы адептүүлүк, ата менен мамиле кылгандагы адептүүлүк, өзүңдүн коомдогу жердеги маданиятты сактоо деген маанини билдирет да. Жакшы устаз, Алла разы болсун. Анан мен билгенден ушул баягы Такыба аял деген китеп чыкты. Анан ушул китепке да токтолсоңуз, бул да өтө бир темабызга ылайык. Мен бул китепти жазгандан мурда бир канча ойлондум. Себеби аябай китеп көп. Бирок ошол китептердин арасынан ошол менин китебим коомго көбүрөөк пайдасы тийсе экен деген максатта аябай темаларды карап чыктым, китептерди карап чыктым. Анан ошол Такыба аял деген китепке токтолгонго аракет кылдым. Эми бул Такыба аял деген китеп негизинен жалпысынан аялдарга тиешелүү. Аялдарга тиешелүү, аялдардын күйөөлөрдүн алдында укугу, кайненекелик маселеси бар. Ошондой эле бул аялдарга тиешелүү, өзүнүн баягы аялдардын именно ошо аялдардын маселеси дагы бул жерге жазылган. Анан ушул Такыба аял деген китептин эң эле биринчи бисмилла деп ачканда эле биз ошол уяттуулук туурасында жазып кеткенбиз. Уяттуулук туурасында жазганбыз. Ошол уяттуулук туурасында аль-хая ла яати илля би хайр. Уяттуулук деген бул бир гана жакшылыкты гана алып келет. Биздин аалымдарыбыздын чоң аалымдарыбыздын сөздөрү бар. Эркектердин уяттуу болуусу жакшыраак, аялдардын уяттуу болуштугу андан да жакшыраак деген да. Мындайча айтканда, дагы ошонун уланысында сөздөр бар. Байлардын текебер болуштугу жаман дейт. Кедейлердин текебер болуштугу андан да жаман дейт да. Ошондой эле эркектердин уятсыздыгы жаман, аялдардыкы андан да жаманыраак болот да. Ошол уяттуулук туурасында ошол жерге бир канча хадистерди, сөздөрдү жазганбыз. Анан аялдардын маселеси башталат. Урматтуу эле көрүүчүлөр, ажайып сонун китеп, ошо колубузга тийди. Демек, бул китепти алып окуш керек. Мындай окуп, үйдө талим кылсак да өтө жакшы болот, тарбия кылсак да өтө жакшы болот. Ар бир темага токтолуп. Демек, биздин кыргызстандыктарга абдан бир жакшы, керемет, жакшы жаңылык болду десек дагы болот. Устаз, анан ошол уяттуулук дегенде мынакей уяттуулук имандан дейт да. Ушуга кандай тафсирлеп чечимдеп бересиз? Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Имандын 70тен ашык бутакчасы бар. Ошол 70тен ашык бутакчанын ичинде эң жогоркусу бул ашаду алла калима тойба, ошол шахадат калимасы. Андан кийин жолдон ыза берип коюштук имандан. Пайгамбарыбыз ошол эле учурда ошого улап туруп, аль-хая минал иман, уяттуулук бул имандын эң белгилүү бутагынан деп айтты да. Пайгамбарыбыз дагы бир хадисинде келет. Иза арада айюхлика абдаху, Алла Таала качан кайсыл бир пендесини жок кылгысы келсе, Алла Таала кайсыл бир пендесини шерменде кылгысы келе турган болсо, наза минхул хая, андан уяттуулук деген сыпатты алып коет, болду. Ал өзү эле шерменде боло берет да. Устаз, анан уялбасаң каалаганын кыла бер дейт. Ооба, пайгамбарыбыздын хадиси бар. Бул пайгамбарыбыздын эмес. Ошол илгертен бери пайгамбарлардын оозунан оозго өтүп, бизде ата бабаларыбыздан ооздан оозго өткөн макалдар бар го, ошол сыяктуу пайгамбарлардын оозунан оозго өтүп келген ушундай бир макал сөздөрү бар. Фаиза лам, эгерде сен тастахи, уялбай турган болсоң, фасна машита, каалаганыңды кыла бер деген сөз бар да. Уялбасаң каалаганыңды кыла бер деген сөз бар. Демек, бул мындай өтө отуну, бирок мындай тарбиялык мазмун өтө терең экен, Өтө терең. Себеби уяттуу үй бүлө бул эң бактылуу үй бүлө деп башында айттык го. Себеби
бул адеп ахлакты үйрөтөт. Эгерде адам баягы үй бүлөдөгү аял эркектин ортосундагы адептүүлүк, балдардын алдында отургандагы адептүүлүк, мына Бухарада, Өзбекстанда, мисалы Самаркандта илгери өтө көп илим өнүккөн учур болгон да, бир доор болгон. Ошол доордо ушунчалык адеп ахлактын туу чокусуна жетишкен, атасы биринчи этажда жатса, баласы экинчи этажга чыкпайт эле да. Эмнеге? Себеби атамдын үстүгө чыгып калат экенмин депчи. Ошончолук адеп ахлак. Ата басып бараткан болсо, атанын алдынан баспа деген биздин исламдагы сөздөрүбүз бар. Өзүбүздүн салтыбызда дагы ата бабаларыбыздан калган адеп ахлактан калган сөздөр бар. Атаңдын алдынан баспа деген сөздөр бар да. Ошого бул уяттуулуктун негизи адептүүлүккө алып келет. Устаз, анан ушул бизде адептер бар го, ушул баягы ата энең жаткан үйгө да такылдатып кир деген сыяктуу. Анан мунун дагы бизге кандай сабак алабыз? Бул биздин шариятыбызда кечинде, анан эрте менен. Ошол эки учурда эгерде ата эненин комнатасына кирем десе, анда тыкылдатып кирсин дейт. Себеби ал өзүнчө ата эне деген өздөрүнчө эки жашта мындайча айтканда. Анан кечинде кирип баратканда мүмкүн ал чечинип өткөндөр, мүмкүн кийин элек болгондор. Ошого тыкылдатып кабар берип туруп, уруксат берсе анан кириш керек. Жакшы. Устаз, демек бул орозо айында биз эмнелерден уялыш керек? Рамазан айы бул биз үчүн мугалим десек болот. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде бир сире аятты эскертип коеюн. Айя айюхаллазина аману, о Алланын бар экендигине, бир экендигине иман келтиргендер, кутиба алейкумус сиям, силерге Рамазан айындын орозосу парыз кылынды, кама кутиба алаллазина мин кабликум, кандайын силерден мурдакыларга парыз кылынгандай. Эми ошол орозонун негизги максаты эмне десе, лааллакум таттакун, таквадар болууңар үчүн дейт. Таква болууңар үчүн силерге Рамазан айынын орозосу парыз кылынды дейт да. Демек бул Рамазан айы бул бизге мына бир ай сабак өтөт. Мугалим. Ошол мугалимден биз пайдаланып калышыбыз керек. Мугалим ал колтугуна кысып келген китеби бул Кур'ан болот. Ошол Кур'андан сабак өтөт. Ошол таквачылыкты үйрөтөт биринчиденчи. Биз ошол таквачылыкты Рамазан айында үйрөнүшүбүз керек. Рамазан айында орозо кармап коюштук менен эле чектелип калбастан, балким ошол орозо кармаштык менен биргеликте адеп ахлакты, ыймандуулукту, уяттуулукту, ошол адамдык сыпатты алып келе турган адептерди үйрөнсөк дагы, бул сабактарга катышып үйрөнсөк, бул эң Рамазан айынын бизге пайдалуу болгондугу ушул. Жакшы устаз, демек бул эми орозо айы баягы сахабалар алтайлап күткөн, көрсө ошол таквалыкты тутуп, анан экинчиси ошол баягы уяттуулук дегенде илгери кээ бир жерлерде бар да, ошол азыр деле улуу апалардан, чоң энелерден баягы келиндер, келин-кезектер келип батасын алып, алардын колунан өп, ушундай ыйва кылып, анан алар келатканда мындай астынан адыраңдап чыга албай, мындай жол берип, ушинтип турат да. Анан кээ бир жерде сүзүп өтүп кетет. Ооба. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Бул жөнүндө биздин макалыбыз бар, кыргыз элинин макалы, улууга урмат, кичүүгө ыззат деген сөз. Бул дагы адептүүлүктөн келип чыгат. Ошондой эле биз улууларды урматташыбыз керек жана алардан насааттарын алышыбыз керек. Дуа, баталарын алышыбыз керек. Кичүүлөрдү ыззатташыбыз керек жана аларга биз жакшы адеп ахлакты, ыймандуулукту, салтыбызды үйрөтүшүбүз керек. Бул биздин жоопкерчилигибиз. Ошону менен биргеликте эле бул жанагы сүзүп кетип, анан тоот постук кылып, артынан сүйлөгөн бул адепсиздик болуп эсептелинет, анан уятсыздык болуп эсептелинет. Бул уяттуулук деген биздин ата бабабыздан калган сөз. Мындайча айтканда, бирөө уурулук кылса уятсыз деп коет. Бирөө туура эмес жийиркене турган иш кыла турган болсо уятсыз деп коет. Уятсыз дегени бул жаман сөз да. Ошого уяттуулук бул адеп ахлакты үйрөтө турган нерсе болот. Уятсыз, имансыз деп коет, уятсыз, имансыз деп көп айтылат да. Демек устаз, азыр мына Кудайга шүгүр баягы бизде эми уяттуулар өтө уяттуу болуп, ар намыстуулар көбөйүп атпайбы жылдан жылга. Анан кой аксагы менен жүрсө, эми ошондой болуп, дароо эле бул мындай көрүнөт экен, интернетке чыгат экен, ушундай экен да. Ооба. Анан уятсыз адамдарды жолбосо ушул туура эмес жаңылып калышы мүмкүн, же кандай азгырылып кетиши мүмкүн. Анан ошондойлорду интернетке чыгаруу кандай? Ошол жабыш керекпи же чыгарыш керекпи, тосуш керекпи же кандай?
пайгамбарыбыздын хадисинде качанда силер кандайдыр бир тыйылган, жек көрүлгөн бир ишти көрө турган болсоңор, анда аны колуңар менен токтотула дейт. Колуңардан келбейби? Анда барып тилиңер менен, сөзүңөр менен насаатыңарды айткыла. Кылып аткан нерсеңе туура эмес депчи. Ага да колуңардан келбесе, жүрөктөн жаман көрүп койгула дейт. Бул бир хадис. Экинчисинде ман сатара муслиман сатарахуллаху фид дуния вал ахира. Кайсыл бир мусулмандын кемчилигини жашырып кое турган болсо, Алла Таала ал мусулмандын кемчилигин дүйнө ахиретте жашырат дейт. Караңыз, керемет. Ооба, керемет. Мунун баардыгы бизде айтылып, хадистерде айтылган, пайгамбарыбыз айтып койгон. Эми ошого амал кылышыбыз керек да. Эми бир мусулмандын, мен дагы айтып жүрөм го, мен өзүм бир мусулманды жек көргөнгө укугуң болсо деле, жаман көргөнгө укугуң болсо деле, аны жаман көрсөткөнгө укугуң жок деген сөзчү. Бул адамдык ар намыстуулукту, адамдык сапатты билдирет. Бирөөнүн кемчилигини дароо эле бирөөгө айта калыштык, бирөөнүн кемчилигини дароо эле бирөөгө жарыя кыла бериштик, бул эң чоң ката деп эсептелинет. Себеп ал мүмкүн илимсиздиктен, билимсиздиктен, мүмкүн адашкандыктан кылып жаткандар, аны түздөп койсо болот иншалла. Сыз жакшы, мынакей убактыбыз дароо эле соңуна келип калды. Эми бул чоң тема, мен ойлойм. Бул аз убакыттын ичинде бир жакшы бир элибизге үлгү ибарат, бир жакшы сабак болду деп ойлойбуз. Анан бул айларда дуалар кабыл болот. Биздин ушул эфирдин соңунда бир жакшы бир жыйынтыкта бир дуа бериңиз анда. Амин. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Жараткан Аллахым, өзүң көрүп турасың, билип турасың, я Раббал аламин. Мына ушул кыргыз элибизди, кыргыз мамлекетибизге, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге өзүң тынчтык берген, биримдик берген, ынтымак берген, уяттуулук берген, ыйман берген, жана өнүккөн мамлекеттердин катарына кошкон. Аллахым ушул кыргыз элибизде ооруп жаткандарга өзүң шифаи камила ва ажила денсаулык берген. Аллахым кыргыз элибиздеги аталарыбызга, апаларыбызга, агаларыбызга, эжелерибизге, ини карындаштарыбызды өзүң ору сыркоодон, бале кырсыктан, жин шейтандан, жаман түштөрдөн, жаман көздөрдөн, жаман сөздөрдөн, көрө албастыктардан өзүң сактагын. Жараткан бизди жамандан, жалгандан сакта, жакшылык кылбас адамдан сакта, жалдырап ыйлап жокчулук болуп жаштоочу кыйын замандан сакта, арманды боз адамды кыйнап айттырбай келген кырсык баледен сактагын. Ва саллаллаху таала аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Алла разы болсун, урматтуу көрөрмандар. Мынакей ушул бүгүнкү темабызды, ушул уяттуулук жана ороз жөнүндө сөз кылдык. Аширов Рахмидин дамыла жооп берди. Кудай Таала ошо орозоңуздарды кабыл кылсын, элибиз жерибизде тынчтык болсун. Уялбагандан өзүң уял дейт. Демек ушул илгерки ата-бабаларыбыз кызды 40 үйдөн тыйып келген, айтып келген. Ошол жакшы иш болуш үчүн да кээде жаман көрүнүш керек экенин айтсак, жакшылыкка чакырсак, Кудай буйрса бардыгы жакшы болот. Орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки оодон амандашканга чейин кайыр.